Ички иштердин үйүнө барып жашоом өзгөрдү. Милицияда иштечүмүн. Оңой жумуш эмес. Күндүр-түндүр эле ызы чуунун үстүндө жүрмөй. Бир ирет коңшуларыбыз тынчтык бербей жатат деген чакыруу келип, шаардын чок ортосундагы көп кабаттуу үйгө бардык. Мындай чакыруулар толтура эле болот. Кептин баары арактада. Андайда масты алып келип, бир жумадай камап салабыз. Айткандай эле мас экен. Күйөөсү, аялы экөө тең жапжаш кыргыздар. Экөө тең мас. Ызы чуу түшүп мушташышкан окшойт. Үй ичинин баары идиштин сыныгы. Күйөөсүнүн колун кайрып алып жөнөгөнү калганбыз. Капыстан эле эшиги жабык турган бөлмөдөн добуш угулду. Карап коеюнчу деп ача салып жүрөгүм үшүй түштү. Бөлмөдө 4 жаштардагы кыз, анан 2 жаштардагы эркек бала жүргөн экен. Экөө тең мени карап, алагдап, коркуп калышты. Мен жаш балдардын мынчалык муңдуу көздөрүн көргөн эмесмин. Эч кандай баyoолук, адамды кызыгып, күлүп кароо деген жок. Коркунуч гана бар. Экөөнүн тең кийимдери кир, чачтары өсүп, уйпаланган, майланышкан. Эркек баланын алдында эч нерсе жок. Ысык сууга күйгөн окшойт, буттарында сууга толгон ыйлы акчалар. Силердин балдарыңарбы? Ооба, аял көңүлсүз жооп берди. Мен силерди тынч отурууга дебедим беле, деп кызды баштан ары чаап жиберди. Нес болуп эле туруп калдым. Кыз басып барып, жерде турган табакка кашык салды да: "Кел, Нуйчик, ап де", деп инисин чакырып, ага тамак бере баштады. Тамагы кадимки эле кукти, бала олтурбай жеп жатты. Кыязы, бутундагы ыйлы акчалары ооруйт окшойт. Бул эмне кылганыңар? Балдардын кебетеси кантет? Байке, сиздин ишиңиз эмне? Чыдамым түгөндү. Билбейм кандай ойлойсуңар, бирок өзүмдү кармай албай койдум. Тарс эттире келинди жаактан ары чаптым. Күйөөсү жүткүндү. Аны баса калып, эзелки өчүм бар кишидей жанчып салдым. Экөөнү тең эшикке сүйрөп чыгып, кайра кирсем, баягы кичинекей кыз инисин артына калкалап: "Байке, уюшпаңызчы, Нуйчикке тийбеңизчи", деп ыйлап жиберди. Бул байкуштардын күнөөсү эмнеде эле? Мен өлүп жаткан адамдарды көргөм. Алардын жакындары жаа бербей өксүп ыйлагандарын көргөм. Бирок көзүмдөн жаш чыккан эмес. Азыр бети башым кирден ботко болуп, балалык деген эмне экенин билбей, таш боор ата эненин токмогун кадимки эле нерседей кабылдап, бирок ошондо да өзүнөн алсыз кичине бир тууганына кам көрүп, аны калкалап турган кызды көрүп ыйлап жибердим. Көрсө, күчтүү адамдардын алдында ыйлайт экенбиз. Мен аны ошондо түшүндүм. Экөөнү кучактап алып ыйлай бердим. Токтоно албай койдум. Балдарды убактылуу балдар үйүнө алып кетишти. Тиги эрди катын бизди сабады деп үстүмдөн арыз жазып коюшуптур. Жумушумдан алып коюшту. Мейли, өзүм деле кетмекмин. Ага кейиген жокмун. Оюм башкада болчу. Мен тиги 2 балакайды таштап кете алмак эмесмин. Келинчегим колдоп, ары бери чуркап жүрүп, акыры экөөнү тең өзүмө каттатып багып алдым. Билесиңерби, мен азыр абдан бактылуумун. Кызым Анель өзгөчө боорукер, күйүмдүү жан. 1-класста окуп жатат. Уулум Нурдан апасынын жанынан карыш жылбайт. Кээде Анель: "Сен бизди кайра алып барып койбойсуңбу?" деп жүрөктөзөт. "Жок, эми силерди эч кимге бербейм. Силерсиз кантип жашайм?" деп жооткотом. Азыр алар ини күтүп жатышат. Жакында төрөт үйүнө жасанып алып барабыз. Кийинки болгон окуя сыноодон өткөн жубайым деген аталышта. Аялым экөөбүз үйлөнгөнүбүзгө көп жыл болду. Ортодогу мамилебиз сууп, ага болгон сезимим өчө баштады. Көчөдөгү таптатынакай кыздарга көзүм түшүп, кызыга баштадым. Кыялымдагы сулууну табыш мага оңойго турду. Себеби базарда иштейм. Кардарлардын арасынан ушундай бирөөнү таптым. Суп-сулуу, назик, ушундай сонун жан эле. Аялым менин ала жипти аттап жүргөнүмдү сезсе керек. Унчукпай, ойлонуп,
Мен уктап калганда ыйлап алчу. Бирок балдарыбызды атасыз калтыргысы келбедиби, же мени сүйчүбү, Айтор ажырашам деп бир да жолу айткан жок. Күндөр өтүп, теги кызга аябай байланып калдым. Аялымды көрөйүн деген көзүм жок. Эптеп эле кечинде келип уктап, кайра эртең менен үйдөн чыга качам. Досторум: "Эй, эсиңе кел. Теги кызың сени менен акчаң үчүн жүрөт. Акчаң болбосо бир тыйынчалык керегиң жок болосуң ага", деп калышты. Ойлонуп отуруп, ал кызды сынайын деп чечтим. Өзүнчө план да түзүп алдым. Досум ал кызга чалып: "Саламатсызбы? Мен Эрнисттин досу болом. Эрнис банкрот болуп калып, уксуз ичип алды. Азыр реанимацияда. Тезинен келе калсаңыз", деп айтты. Кыз: "Кайсы Эрнис? Мен андайды тааныбайм. Экинчи мага чалбаңыз", деп трубканы коюп салды. Ичим өрттөнүп, анын "сизди сүйөм" деген сөзүнүн жалган экенин түшүндүм. Ушунчалык ачуум келди. Досторумдун көзүнчө да сынып калдым. Ушул эле сөздү аялыма айттырсам кантээр экен деген ой келди. Досум аялыма чалса, аялым сөзүнүн акырына чыгарбастан: "Ал тирүүбү? Кайсыл больницада? Тезинен дарегин бере салыңызчы, мен бара калайын", деп ыйлап жиберди. Мына сага ит эле болдум. Бир жылдан бери аны көргүм келбей, карабай, көңүлүн оорутуп жүрсөм, ал болсо ушундай мени сүйөт тура. Эми мени кечиреби? 20 мүнөттөн кийин аялым досум айткан дарекке жетип келди. Ушунча жылдан бери байкабай көзүм көрө экен го. Аялым ушунчалык сулуу экен. Жоолугу да өзүнө жарашкан. Коркконунан өңү кубарып калган. Мени көрүп, нес болуп, эч нерсени түшүнбөй карап туруп калды. Көздөрүнөн мөлтүрөп жаштар агып жатты. "Жаным, мени кечирип кой. Эми экөөбүз бактылуу болобуз. Мен да эми сени менен чогуу намаз окуйм. Сени намазга койготом", деп аны кучактап алып шыбырай бердим. Көздөрүмдөн сызылып жаштар акканын да сезбептирмин. Ошентип жашообуз жаңыланды. Күнүгө аны сүйөм деп айта берем. Жума күндөрүмдүн бири да аялыма белек бермейинче өткөн жок. Көрсө, аял затына дайым көңүл бөлүп, сүйүүңдү билгизип турган сайын ал жашара берет экен. Аялым да өзүнө келип, гүлдөп калды. Жаркылдап күлүп жумушка узатып, кайра жаркылдап тосуп алат. Бирөөнүн сулуу аялына, кызына, карындашына көз артканча, өзүбүздүн аялыбызды жакшы карап, гүлдөтүп алган туура болот экен деген чечимге келдим. Аял затын барктап, сыйлап өтөлү. Алар биз үчүн күчүн аябай кызмат кылып өмүр кечирет тура.